Кыз ата энесин түшүнүүгө аракет кылыш керек, кыз аны түшүнгөн жок. Ата энеңизди канчалык деңгээлде сыйлайсыз? 100% деп айта албайм, бирок 80-90% сыйлай алам. Жогоруда агайдын айткан ойлоруна кошуласызбы? Жок. Эмнеге? Агай да бир жолсоңуз да эме кайталап койсоңуз. Агай жогоруда айтып атат, ушул ата энесин мисалы айлыгым алганда мен сага мындай алып берейин, тигиндей алып берейин десе, ага көнбөй эле асынып өлүп калып атат балдар дейт. Ошол боюнча Ооба, агайдын айтканы туура. Кандай десем, окуучулар негизи бала ата эненин оюн толук түшүнүүгө аракет кылыш керек да. Ата энелер баласына да туура тарбия берүүгө милдеттүү. Балдары ошону туура жагынан кабыл алууга да милдеттүү да, ошону жай ошондо түшүндүрүп ата энесин сыйлабаган балдар ата энеден туура эмес тарбия көргөндөр болуп калабы? Ата энеден дагы балдардан дагы зависит этет деген ой бар. Чоң рахмат. Жакында бир мындай окуя болду да, Бишкек шаарында бир гимназияда, эми атын айтпай эле коеюн. Ошол жерде олимпиаданы утуп келген кыйын кыз бар да, ошол азынып өлүп алды. Ал мындай болду, ошол жанагы себептери интернетте отурган экен, баягы апасы казы болуп калды. Мусулмандарда баягы Куран окуп келет эмеспи? Анан жардам берип кой десе, апа мен окуумду тейлеп атасыз, мен окуумду тейледиңиз, мен сизге өтө капамын деп, анан интернетте сүрөттөрдүн баарын өчүрүп, анан 9-кабаттан секирип өлдү да. Өткөн жылычы. Ушундай кыздарга эмне дейсиң? Ошол кыз туура кылдыбы, же ата энеси туурабы пикир? Кыз туура эмес кылды. Кыз ата энесин түшүнүүгө аракет кылыш керек болчу да. Ата энеси жакшы мааниде, жакшы кызын эме кылып атпайбы? Кыз аны түшүнгөн жок.